тоталитардык ушундай бир катуу жабык бир түрмө болгон деп сындашат. Экономикалык жактан өсүш үчүн мамлекетте катуу тартип болуш керек. Күчтөп, зордоп жаза албайсыз. Планды аткарабыз деп эле мамлекетке төгүп атты да. Диктатуранын бир мындай бир ор койгон бир кемчилиги катары сыпатташат да. Эң чоң азабы Советтер Союзунун бул орусташтыруу болчу. Азыр деле ошондой баягы жагымпоздук. Азыр мактоону сүйгөндөргө айтсаң, ошол замат душман болосуң. Эркиндик башкы нерсе болду. Чеги жок да, ала ашынат. Жаратма нерселерди ошол Америка чыгарып атпайбы? Америка өзү да көз каранды. Бүгүнкү күндө Кыргызстан кандай акыбалда турат? Бирөө айткандай, кайсы бирин айтайын? Элди эл кылып турган, улутту улут кылып турган бул тили. Башка жактан келип бул тилге бирөө каршы болуп аткан жок. Өзүбүз Орусча окуп алсак бизде эмне күнөө? атасы үйрөткөн эмес бир. Орусча билгенине мактанып жүрө берген. Сизге эми гимн боюнча суроо бербесем болбойт? Биздин гимн башталганда баары качып жүрөт. Сөз эркин айтылып атабы бүгүнкү күндө? Мисалы президентти сындаса же башка бирөөнү сындаса, Эл өзү кандай болсо, ошо башчылары да ошондой болот. сөккөндү билет, бирок андайга сунуш бергенди билбейт. 5 убак Кудай менен сүйлөшөм. Аны 5 мал намаз деп. Аны мага эч ким таңуулаган жок. Эми конституцияда мамлекет динден тышкары деп жазсак, Кудай дегенде сиз эмнени элестетесиз? апам өзү ислам дининдеги адам болчу. Саламатсыздарбы, урматтуу ушул YouTube каналдын көрүүчүлөрү, жалпы көрөрмандар. Биздин ушул подкасттын эң алгачкы мейманы, коногу Түгөлбай Казаков агайыбыз болмокчу. Биздин студияга, биздин ушул чакан студияга кош келипсиз. Рахмат. Студияңар кут болсун. Рахмат. Алгач эле чалганда дароо аны муну дебей дароо макул болгонуңузга, ушул макул болуп мен барып өзүм ойлорумду айтып берем дегениңиз ошонун өзү бизге сый. Чоң рахмат сизге. Анда суроону баштай берели. Сиз мына бул СССР, Советтер Союзу деген империяны көргөн кишисиз. Көрмөк түгүл ошол Советтер Союзунун духунда жашаган, Советтер Союзу деген эмне экенин билген адамсыз. Советтер Союзу дегенде эмдигиче кээ бирки адамдар ошол Советтер Союзу болсо жакшы болот эле, сонун заман болчу деп эңсешет, тамшанышат. Бирөөлөр болсо бул тоталитардык ушундай бир катуу жабык бир түрмө болгон деп сындашат. Советтер Союзунун артыкчылыгы менен кемчилигин кандайча мүнөздөйт элеңиз? Ошол Советтер Союзун түзгөн Лениндин айтканы бар. Мамлекет турганда эркиндик болбойт, эркиндик келгенде мамлекет жоголот. Эркиндик келгенде мамлекет жоголот. Мамлекет жоголот. Бул киши эми бир катардагы жүргөн эле бир чала сабат саясатчы эмес да. Бул киши саясатты түбүнө чейин казган, анан акылдуу киши, аябай. Бекер айтып аткан жок. Мамлекеттик түзүлүштөрдүн баарын карасаңар, мисалы вот Чилини, баягы Пиночет келгендеги, болбосо мунагу Каддафи келгендеги Ливияны, ушуларды карасаңар экономикалык жактан катуу өскөн да булар. Ал экономикалык жактан өсүш үчүн мамлекетте катуу тартип болуш керек. Эч ким уурдабаш керек, эч ким бузбаш керек мыйзамды дегендей. Анан ошону биз тоталитардык деп жамандап атпайбызбы? Мына кийинки эле бир мисалды айтайын да. Александр Лукашенко Советтер Союзунун баары талкаланып кыйрап атканда Белоруссияны ошол Советтер Союзунун үлгүсүндө сактап калам деди дагы сактап калды. Сактап калмак тургай бүгүнкү күндө бүтүндөй Россия тамшанып отурган өлкөгө айландырды. Бүтүндөй батыш санкцияларын баарын жаадырып, ага дем алып аткан абасынын баарын кысам деген күндө дагы Белоруссия азыр 50-60 өлкөлөр менен кызматташып атат дагы. Барган кишилердин баары суктанып атат. Айылдарына чейин таптаза, ишканалардын баарын реконструкция деп коет го. Переоснащение деп коет. Баягы акыркы модадагы технологиялар менен жабдып, анан андан ары өндүрүштү, айыл чарбасын өнүктүрүп кетет мамлекет деген. Эки тармагы бар да. Ошону Белоруссия кандай жасады? Мына Советтер Союзу кыйраганда Советтер Союзун жамандап, жерден алып көргө чыгып, бул деген болбогон система экен, тигиндей мындай деп, эми аны толук кыйратыш үчүн жүргүзүлгөн бир саясат болчу. Лукашенко
ага караган жок. Алып калды Белоруссияны. Анан бүгүнкү күндө кайсы республика ошол Белоруссия менен атаандаша алат? Мына Белоруссиянын Белаз самосвалдары кайсы гана өлкөдө жок азыр. Ушул сыяктуу аны чыгарып аткан товарлары өздөрүндө жеңил машинадан чыгарып атат, тракторлорду да чыгарып атат, анын бир түрлүү модельдерин чыгарып атат тракторлордун. Ушул сыяктуу өндүрүшүнөн баштап алганда айыл чарбасына чейин. Мына айыл чарбасында өзү барып картошка жыйнап жүрөт бул киши. Анан бул киши эмнени койду? Тартипти койду. Мына азыр баары бул деген деспот, тигиндей мындай диктатор деп атпайбы? Өзү деле айтып атат. Мени ушинтип атышат дейт. Бирок менин бир гана максатым бар дейт. Мен Белоруссияны сактап калышым керек жана өнүктүрүшүм керек. Мен мындай түшүндүм да анда сиздин азыркы айтканыңыздан. Ошол Советтер Союзун ошентип талкалатып, антимитип албай эле ошол системаны мындай ийкемдүү кылып туруп андан ары улап кетсек сонун эле болмок деген, бул жаман деле эмес деген ушундай ойду айтып атасыз да. Эми Лукашенко кичине башкачараак жол менен алып кетти да Белоруссияны. Советтер Союзунун кыйраганына бир нече себеп болду. Батышта кызыктар болду буга аябай. Экинчи четинен ошол Советтер Союзунун ичинде эле жүргөн кишилердин капиталисттик системаны кургандан кийин абдан чоң объектилерге ээ болуп калыш кызыкчылыгы ойноп кетти. Анткени Советтер Союзу социалдык ориентирдеги мамлекет болчу. Бул негизинен мамлекетке, анан элге иштеген да. Элге иштеген ушул мына үй жайы жок, жаңы окууну бүтүп үйлөнүп аткандар, эгер жакшы иштесең, кезекте турсаң, акыры үй аласың деген түшүнүктүү болчу. Бир ооруканага барсаң бекер, азыркыдай паланча дарыны барып туруп, тетиги түкүнчү аптекадан ал, анын аерде анын долясы турат. Ушундай эмес. Барасың, доктурлар карайт, анан азыркыдай коммерциялык, экономикалык кызыкчылык ал кезде медицина тармагында болгон эмес да. Ал тармакта кесиптик гана кызыкчылык болгон. Ар ким жакшы врач болгонго аракет кылган. Айырмасы ушул да. Анан билим берүү. Бирөөнүн айтканы бар го, бир мамлекетти алам десең, аны согушуп кереги жок, анын билим берүү системасын эле талкалап коюш керек. Талкалап койгондон кийин ал мамлекетти сактай турган, коргой турган эч ким болбой калат. Билим берүү системабыз эмне болуп атканын эми элдин баары көрүп отурат азыр. Балдар окубай калды деп атабыз. Анан мына республикалык баягы тестирлөө жүрүп аткан учурда барып кызыгып ошол келген медаль алып келген, жөнөкөй эмес. Медаль алып келген балдарга суроо берип көрбөдүкпү? Мектептин эле программасынан. Эми медальды жасап коюп атышыптыр да. Билбейт, жөп жөнөкөй суроолорду билбейт. Бул жалпы деңгээл. Мына ушул 3 тармакты Советтер Союзу өзүнүн мойнуна алган. Экономиканы мойнуна алган. Болгон кыймылдаган аракеттин бардыгы мамлекетке түшө турган болуп жасалчу. Ал эми капиталисттик доор бул таптакыр башка. Ошондо сиз ушул жерден жакшы жактарын баарын айтпасаңыз дагы үстүртөн айтып өттүңүз, кемчилик жактарычы ошол Советтер Союзунун? Эми сиз мындай калыс караган адам деп билем да менчи ошол. Анан албетте ар бир саясий экономикалык түзүлүштүн жакшы жагы бар, кемчилиги да болот да. Мен чыгармачыл адам катары айтайын да, биз оон чыгарат элек, оонубузду комиссия карайт эле. Комиссиядан өтмөйүнчө ал радиого жазылчу эмес, элге тарачу эмес. Мен муну жактырам. Анткени мен ушул элге тарап кеткен эле бир оонум 10 жылдай кабыл алынбай турду да. Эми анын өзүнчө себеби болгондур. Бирок ошо кабыл алынбаган сайын, комиссия караган сайын болбогон бир чыгарманы алып бара албайт эч ким. Мына азыр кетти го, ээн жайкын эле. Биз абдан аракет кылат элек. Комиссия бар, ал кабыл албаса оон өтпөйт деген түшүнүк бар эле бизде. Анан бул деген баягы тоталитардык системаны эңсөө эмес. Кээ бирөөлөр ошентип ашынтып атпайбы? Бу жерде эч кандай система жок. Бул жерде бир гана максат бар да. Муну Советтер Союзу туура койгон аябай. Кичекей баланын көркөм табити эмнеден калыптанат? Уккан музыкалык чыгармасынан калыптанат. А кандай чыгарманы угуш керек? Ошон үчүн алар эң мыкты деген гана чыгармаларды берчү эфирге. Биз ошондой мыкты чыгармалардын фонунда тарбияландык.
мыкты чыгарма жазганга аракет кылдык. Анткени биздин алдыбыздагы ориентир ошондой болчу. Уядан эмнени көрсөң учканда ошону аласың дейт да. А муну Советтер Союзунун жакшы жагы катары караса болот дагы. Анан ушу партияны мактагыла, партияны даңазалагыла деп эле турчу да. А сен партияны жазгың келеби, келбейби деп сурабайт эч ким. Мисалы менин обондорумдун жыйнагы 6 жыл бою чыкпай турду. Анан болгон себеби эле ичинде же Ленин жөнүндө, же партия жөнүндө ыр жок экен. Же мен аны жаза албайм. Мен өзүм лирикалык ырлар жазган кишимин, анан мына күчтөп, зордоп жаза албайсыз. жаза албайм. Кийин анан Рыспай Абдыкадыровдун баягы ырлар жыйнагын карасам, ошондой заказ менен, күч менен жазылган обондор жүрөт ичинде. Анан ойлодум, акшы Рыспай экем дагы ошо китебиң чыкпайт деген айла жок жазган окшойт. Эми ал кишинин фантазиясы кенен ушу жазып коюптур. Бирок ал ырлар тараган жок. Чын жаныңды төшөп коюп жазбаган ырлар тарабайт элге. Ооба. Жүрөктөн чыгып жүрөккө деп коет го. Ушул сыяктуу чыгармачылыкка келгенде жакшы болчу. Баарын тандайт эле, китепти деле, мисалы үчүн азыр эми не гана чыгып аткан жок китептер. Китеп окубай калды. Көп нерсени баркы болбойт деген ушул. Алар болсо мына бир китеп чыгарыш үчүн Жазуучулар союзунун мүчөсүн, 2 мүчөсүнөн рекомендация керек болчу. Алар окуп чыгып рецензиясын берет эле, рецензенттер деген болот эле. Анан бар басманын планына кирип, 6 борбордук комитетте каралып, ушинтип отуруп, мындай бир өтө начар чыгармага жол берилбейт эле. Чыгармачылык жактан ушундай да. Анан экономикалык жактан деле мен бул абдан чоң сөз. Могу кыбыр эткендин баары, жумуштун баары, анын ийгилик майнабынын баары мамлекет үчүн болду да. Планды аткарабыз деп эле мамлекетке төгүп атты да. Мына азыр мисалы үчүн Россиядагы чоң компаниялар кимге иштеп атат? Кожоюндарына иштеп атат. Мамлекетке иштеген жок да. Мамлекетке салык деп коет. Эми салыгын канча проценти тапкан кирешенин. Капитализм ушундай. Адамда өзү 2 мүдөө бар го, материалдык, анан руханий. Советтер Союзунун учурундагы мүдөөбүз, Кыргыздын илгериден бери келаткан руханий мүдөөсү Советтер Союзунда сакталып калды. Кадимкидей эле. Ошон үчүн китеп окуп жүрүштү. Себеби элде информатикалык бир боштук турганын биздин кыргыз эли жактырбайт да. Ошон үчүн баягы илгери капкаякта өтүп бараткан кишини эле барып чакырып, эмне кетип баратасың кайрылбай деп, үйгө чакырып алып, козусун союп, сүйлө, эмне жаңылык бар деп отурганы, бул информация, маалымат жагынан ачка болгусу келбейт кыргыз элинин. Ошон үчүн аларды чакырып алып сүйлөтчү. Кийин анан китеп чыкканда жанталашып китеп окуп киришти баары тең. Анткени китептеги алып аткан маалымат кызык болчу буларга. Азыркы заманда интернет чыкты, телефон чыкты, бүт маалымат ошол жерде турат. Тургай гезит окубай калды кишилер. Гезитке 1 жумадан кийин чыгат экен, а бул болсо 1 мүнөттөн кийин чыгып атат кабарлардын баары. Ушундан улам азыр китеп окулбайт. Сиз бирок мен баягы кемчилик жактарын катары Советтер Союзунун жанагы Сталиндик репрессия, канчалаган Касым Тыныстанов, да бир топ Төрөкул Айтматов, ошол сыяктуу тыңчыкмалар, кырылып кеткен ушул диктатуранын бир мындай бир ор койгон бир кемчилиги катары сыпатташат да. Ошол нерсени дагы Советтер Союзунун артыкчылыктарын го азыр айтып өттүңүз. Бирок кемчилиги катары жанагы мен айткан нерсени айтса болобу? Эми саясат жагы да бул. Саясат жагы ар бир республикадагы чыгып келаткан тың адамдардын бир сыйра каймагын калпып койгон. Ошол 30-жылдарда. Анткени контрреволюция деген түшүнүк бар эле. Контрреволюционер деген түшүнүк бар эле. Бул демек социалисттик түзүлүшкө каршы адам деп мындай шек шуба жүрсө эле бүттү, ал киши камалат эле. Себеби булар эми тамашалашып отурчу эмес алар. Бир чети. Экинчи чети булар жанагы Туран сыяктуу түшүнүктөр бар, Алаш сыяктуу түшүнүктөр бар. Анан бул Орто Азиядагы республикалар өзүнчө бөлүнүп мамлекет болгон жатат деген дагы шек шуба жүрүп кеткен.
Анын үстүнө Лениндин бир кезде жазганы бар болчу да, Мгм. Конституцияда. Ар бир республика Советтер Союзунун курамынан чыкканга укуктуу деген. Бул түшүнүк болгон. Мгм. Ушул түшүнүктү көтөрүп чыгам деп Нурбеков деген биздин алгачкы юридика илимдеринин доктору куугунтукка кеткен. Мгм. Ошону айта коем деп. Бул бар болчу, бирок кийин жок болуп калган ал. Аны жок кылышкан дагы чыкпайсыңар деген, эч ким Мгм. Советтер Союзунун курамында болосуңар баары. Бул эми баягы Россия түзгөн империянын уландысы болуп атат да. Советтер Союз деле. Мгм. Империялык түшүнүк туруп атат. Мгм. Вот, Москвада. Мгм. Мына Касым Исаев деген 20 жылдан ашык Москва СССРдин госпланы, мамлекеттик пландоо эмесинде иштеген адам айтып атпайбы? Москванын макулдугу жок, Кыргызстан бир мыкты да кагалчу эмессиңер силер дейт. Мгм. Төшүм муштап мактанбай эле койсун силердин жетекчилер деди да. Москва макулдук бермейинче силер мыкка калган эмессиңер. То есть ушуга чейин алып барып баягы өз алдынчалыкты Москванын алдында жоюп койгон да. Мгм. Анан Кунаевка окшогон, мамилеси жакшы, өздөрү күчтүү адамдар өзүнүн республикасы үчүн оор индустрияны өнүктүрүп алган. Мгм. Мисалы домбураны мектептен баштап консерваторияга чейин киргизип алышкан. Алар акылдуу кишилер экен. Ошол эле учурда биздин комуз эч жерде окутулган жок. Мгм. Комуз деп Куранкеев училищесинде окуткан аспап бул балалайка болчу. Мазмунунда. Мгм. Комуз, Кыргыздын комузу окутулган жок эч жерде. Өзбектер рубопторун консерваториянын программасына чейин киргизип алган. Мына эки эле кошунабызды алалы да. Улуттук аспапка болгон мамиле. Бизде ошол Советтер Союзунун учурунда кайсы улуттук аспабыбыз искусство институтунун деңгээлине чейин окутулду. Бирөө да окутулган жок. Мына мен искусство институтун бүттүм. Кесибим боюнча мен орус эл аспаптар оркестринин дирижерумун. Ал үчүн кыргыз эл аспаптар оркестри окутулган жок. Искусстводо окутулган жок. Биз кыргыз атактуу композитор, күүчүлөр, мисалы үчүн тигуларды окуган жокпуз да. Биз Даргомырскийди жаттадык. Биз Глинканы жаттадык. Биз Могучая Кучка дегенди окудук. А бирок Кыргызстанда окуткан жок. Мына географияны деле алгыла. Мен Советтер Союзунун кемчилиги катары айтып атам да муну. Географияда биз Албания каякта экенин, анын борбору, анан канча киши жашаарын билебиз. Ат башы каякта экенин окуган жокпуз да. Кыргызстандын өзүн окуткан жок. Анан СССРдин тарыхы деген китепти алгыла, мына азыр деле бар. Кыргызстан жөнүндө эмне бар экен ошонун ичинде? Бүт Россиянын тарыхы. Бул башкача айтканда орусташтыруу. Мына эң чоң азабы Советтер Союзунун бул орусташтыруу болчу. Мына биздеги 60-70 мектептин бирөө эле номер 5-мектеби эле кыргызча болчу. Ушу шаарда калган бүт орусча. Анан кыргыз тили университеттин филфагында гана бар болчу. Калган жердин баары орусча болчу. Ошол эле учурда Кавказда, Азербайжанда, Грузияда мисалы үчүн жогорку окуу жайлардын 50% өз тилинде, 50% орус тилинде окутулат. Демек бул баары бир өзүбүзгө байланыштуу маселе да болгон экен Өзүбүзгө да. байланыштуу, өзүбүздүн жамандыгыбыз. Өзүбүз талап койгондун ордуна өлөппай деп отуруп Жагымпоздук. ушуга келдик. Мына бүгүнкү күндө орус тили расмий тил болуп турат да. Бул кайсы республикада бар бизден башка? Бирөөндө да жок. Түгүл азыр деле ошондой баягы жагымпоздук. Жагымпоздуктун азабынан болуп атат да мынагу расмий тил деген. Эми Тилге келебиз го. Мына бул сиз эми ошол Советтер Союзун көргөн адам катары ошол этапты көрдүңүз. Советтер Союзу деген державанын кыйраганын да көрүп калдыңыз. Андан кийин кайра куруу, каяка барабыз деп жол таппай ушундай бир жүдөгөн ошол этапты да көрдүңүз. Андан кийинки канча президент келсе, ошол президент кантип башкарды, ошол доорлорду да сиз эми бул жерде өнөр адамы, искусство адамы катары эмес, мындай саясий баа менен деле байкап анализдеп аттыңыз да. Ошондо ошол этап менен өнүгүп дебейли, эми ошол этаптарды баштан кечирип келатат Кыргызстан. Бүгүнкү күндө кандай акыбалда турат? Аны көрдү, муну көрдү. Сиз тиги артыкчылыгы жакшы дедиңиз, бул кемчилиги болчу дедиңиз. Бүгүнкү күндө Кыргызстан кандай акыбалда турат? Советтер Союзу кыйраганда Кыргызстандын өз алдынча мисалы үчүн максаты болгон жок. Демократия деген гана бир абстрактуу түшүнүк менен, демократия эмне десе чоңдорду сөгүш керек деген түшүнүк менен бир нече жыл жүрдүк.
Ошол эле учурда 90-91 жылдарда Ислам Каримов бизге келип, филармониянын сахнасында айтты: биз өзүбүздүн Өзбекстанды курабыз. Ошол кезде Акаев Швейцария жөнүндө айтып аткан. Биз экинчи Швейцария болобуз, анан тигиндей мындай, анан Швейцария калып калды, бир күнү Малайзия боло турган болдук, Сингапур боло турган болдук. Биз ошентип ар кимдин эшигин какылап жүргөндө башкалар өздөрүнүн мамлекетин куруп алышты. Мисалы Өзбекстан ошол кезде Түркиядан $1,5 миллиард алды дагы, өздөрүнө пахтаны кайра иштете турган 2 заводду куруп алды. Анткени Советтер Союзунун учурунда бир чоң арамзалык бар эле. Экономикалык жактан бүт баарын бири-бирине байлап койгон да, өз алдынча окот кыла албай турган. Мисалы тетиги Россиядан чыккан машинени алып келип туруп Кыргызстанда жыйнайт эле. Кузову бир жактан келет, машина өзү бир жактан келет. Ошол сыяктуу Өзбекстандын пахтасы Уралга алып барып иштетилчү. Ошону бул киши түшүндү дагы, сразу 2 заводду курду. 93-94-жылы ошол заводдун тапкан кирешесинин эшебинен кредиттен кутулуп койду. Биз каяка кеттик? Бул Американын таңуулаган бир системасы бар. Нулевое развитие деген. Бул өндүрүштү да талкалайт толугу менен, айыл чарбасында талкалайт дагы, кредитке отурат. Мунун арты хипик. Биз ошол жолго түштүк алгач. Азыр төштөрүн айран муштап мактанбай эле койсун. Биз ошол жолго түшкөнбүз. Нулевое развитиеге. Ошон үчүн жана завод, фабриканын баары талкаланып, бүт станогунун баары кетти Кытайга. Сатылып, айыл чарбасы болсо, бүт талкан таш чыгып, анан фермер болгула деп койду. Эчтекеси жок кишине. Анын жер айдай турган трактору жок. Мал бага турган сарайы жок. Сарайдын баарын бүт кирпичтерин алып бүлкө чыккан. Ушул системада Кыргызстан экономикалык жактан өнүгүп кетиши мүмкүн эмес болчу. Эл өзүн өзү сактап калды. Айта келе турган нерсе. Эл өзүн өзү жанталашып сактап калды. Эң башкы утуш ошол советтик баягы кандай каргыдан, чынжырдан бошоп эркиндик алганы, эркин ойлонгону, адамдардын соодада болобу, башка мамиледе болобу эркин болуп калганы, бир идеяны эркин ойлонуп калганы, чыгармачылыкта болобу эркин болгону, ошол эркиндик башкы нерсе болду дегенге кандай көз караштасыз? Мисалы Белоруссияда эч ким чыгарма жазбай калды, эч ким эркин ойлоно албай, оюн айта албай калды деп ким айтат азыр? Жок, эми мен айтайын дегеним, эркиндик жакшы эле болду го дейм да, эми бир чети. Жок, эркиндик жакшы эле, ал эркиндик дайыма керек. Эркиндик дайыма керек. Жана Ленин айтканы бар да, эркиндик келгенде мамлекет жоголот. Маселе ушунда болуп атат да. Эркиндик, анын бир чеги жок да, ал ашынат. Себеби болгон сайын болсо дейт, байлык сыяктуу эле эркиндик деле. Абсолюттук эркиндик жок. Кыргызстан Советтер Союзунун курамынан чыктык, кутулдук, анан эгемендүү болдук дейбиз. Ошол эле замат Америка басып чыгылган бизди. Басып чыгылып, жана өзүнүн нулевой развитиесин таңуулаган. Биз ошол жол менен өнүгүп кетет экенбиз деп кирдик. Сиз айткан Белоруссиянын көрсөткүчтөрүн, жакшы жактарын да айттыңыз өзүңүздүн көз карашыңызда. Бүгүнкү күндө өнүккөн мамлекеттердин катарында ким десе ошол эле Америка дейм, жаманбы жакшыбы? Эми Американын жанагы моралдык, адеп ахлак, башка жагынан алган толтура мындай жийиткен көрүнүштөрү көп. Бирок ошол эле учурда факты деген факты да, жакшы нерселерди, мынау техника маселеби, биз пайдаланып аткан телефонбу, машинеби, мындай бир адамзатта акыркы учурда чыгып аткан жаңы нерселерди, инновациялык маселе, ушул жаңы бир жаратма нерселерди ошол Америка чыгарып атпайбы? Өнүгүү темпи, факты түрүндө өнүгүп атпайбы? Ошол эле учурда Белоруссияны караңыз, анан Американы караңыз. Эми Американын жакшы жактарын алалы дагы, жаман жактарын жөн эле коелу дегендей ушундай көз караш менен алганда кандай болуп калат? Америка бул чоң мамлекет, аябай чоң мамлекет. Империя деп койсо болот, себеби ал өзүнүн кучагына бир нече мамлекетти алып алган. ООНду түзгөндө эле ошол ООН деген Американын кол астындагы өлкөлөр деген сөз. ООНго мисалы үчүн башка мамлекеттер таасир эте албайт. Билесиңер. ЮНЕСКО деле, бүткүл дүйнөлүк банк деле, эл аралык валюталык фонд деле бүт баары Американын бүт саясий кызыкчылыгын коргой турган уюмдар, эл аралык. Ушуну менен ал башкарып атат. Бир анан Америка бүгүнкү күндө бүт жерге кое турган адамдардын баарын коюп бүттү.
чындап келгенде Белоруссияга эле кое албай атпаса, калган жердин баарында эле койду. Өйдө ылдый сүйлөгөн менен бу жерде башка бир маселелер бар. Дүйнөнү ким башкарып атат деген сөз бар. Ооба. Ошол боюнча алганда деле Америка баягы мамлекет катары өзүнчө, бирок бер жагындагы жана ким башкарып ататка келгенде Америка өзү да көз каранды. Түгөлбай Казаков дегенде мен кыргыз тили, кыргыз руху, кыргыз маданияты, кыргыз деген ушундай түшүнүк көзүмө элестейт да. Кыргыз демекчи, мына өзүңүз билесиз, Салижан Жигитовдун айтканы бар. Кыргыздын туулганы дагы, катын алганы да, өлмөгү да азап деп. А киши бул сөздү мындай кыргызды жаман көргөндөн эмес, буга окшогон ушундай критикаларды, сындарды көп жолу айткан. Кыргыз мындай, кыргыз тигиндей депчи. Бүгүнкү күндө кыргыз ким? Кыргыз элинин, кыргыз этносунун азамат деп мындай сыймыктанарлык бир артыкчылык жактары жана ушундай бир жактары бар да деп өкүнткөн кемчилик жактары, артыкчылыгы жана кемчилиги кыргыздын. Ар бир айтылган сөздүн, чакырыктардын бир майнабы болуш керек да. Мен бир жолу Салижан агайдан сурадым. Сиз 30 жылдан бери эле сөгүп атасыз мына кыргыздарды. Сиз сөккөндөн кийин бир адам болгон бирөө барбы, көрсөтө аласызбы? Десем, ой, түшүнбөй атса, укпай атса каяктан киши болот дейт. Анан түшүнбөй атса, укпай атса, сиз ошого болбой эле кайра сөгүп атсаңыз, бул кандай өзү? Бир иштин бир майнабы болуш керек да. Анда башка формасын издеш керек. Анан бул улуттун психологиясын изилдеш керек дедим. Мактаганды жакшы көрөбү же сындаганды жакшы көрөбү? Сындаганды жакшы көрүп, өзүнүн кемчиликтерин жоюш үчүн адам акылдуу болуш керек, аябай. Чала келесо орто зары кишилер эч качан сынды жакшы көрбөйт. Мына бул жерде афоризм турат. Келесо мактоону сүйөт дейт. Фарси айтып атат, мына фарсы эли. Иран, Тажик, оган бар фарсуга ошолордун илгертен бери жашап келаткан макалы. Келесо мактоону сүйөт дейт. Азыр мактоону сүйгөндөргө айтсаң, ошол замат душман болосуң. Бирок бул чындык да. Чындык. Акылдуу киши мактоого муктаж эмес. Акылдуу киши мактоону көп жакшы көрбөйт. Анткени мактоо анын өсүшүн токтотот. Эгер мактоодо айтылган сөздөргө алдырса киши, анда анын умтулуп келаткан жолу токтойт. Бул өзү зыяндуу нерсе да, мактоо. Ошону айтып атат булар. Келесо мактоону сүйөт, а келесо билбейт. Анын эмне экенин. Мен мактаса да эле карап турат да. Ушундай кишилер биздин жөн эле көчөдө эмес, чоң саясатта да көбөйүп кетти да. Мактаса дегендер. Ошого пиар кылып өзүн өзү мактатканга жанталашкандар да көбөйүп кетти да. Бул жакшы көрүнүш эмес негизи. Кыргыз Англиянын бир окумуштуусу өткөндө айтты го, мындан 1000 жыл мурдагы адамдар азыркыларга караганда алдаганча акылдуу болчу деп. Мен ушуга кошулам да. Анткени бир эле нерсени карап көрсөңөр. Мына зодиак белгиси деп коебуз. Муну бир окумуштуулар, бир обсерваторияны коюп алып, бүт ааламдын баарын изилдеп отуруп чыккан деп ойлойсуң да. Мен 86-жылы Восточный гороскоп деген китепти которсом, ошонун ичинде жазыптыр. Бул Борбордук Азиядагы көчмөндөрдөн калган деп. Анан таң калдым мен. Борбордук Азиядагы көчмөндөр бизден башка жок. Калганы отурукташып калган элдер көпчүлүгү. Анан ал гороскоп чыккан мезгилге туш келбейт. Мисалы үчүн кээ бир өлкөлөр элдер кийин пайда болгон. Анан таң калдым. Анан карап отуруп, мисалы биз маани бербейт элек да. Элдин ыры бар. Кай дарактын бүрүсүң, кайсы бактын гүлүсүң деген бар да. Анан биз жөн эле бир лирикалык ыр катары кабыл алчубуз да. Кийин анан ушул сөздү мен башкача түшүнүп калдым. Кай дарактын бүрүсүң көрсө, баягы Атиланын учурунда Грецияга чейин жеткенде, байыркы гректер алар кеткенден кийин ал жерде калып калган кельт деп, өздөрү кельт деп атап алыптыр эми. Кельт деген урууну кууп чыгышкан. Алар 20 жыл токойдо жашап калган. Ошол токойдо жөн жашабай дарактарды изилдеп чыгыштыр. Анан ар бир адамдын өзүнүн дарагы бар деп. Мисалы 1-январь менен 2-январдын дарагы эки башка. Мен жолдошум 1-январда төрөлгөн, мен бири түнү экисине караган түнүндө төрөлгөн, менин дарагым чайыртал, пихта деп коет го. Анын дарагы алма. Анан дарактар боюнча өзүңөр салыштырсаң, туура келет да, баарынан кызыгы.
Вот. Эми ошолор кайсы илимий лабораторияда отуруп жасады муну? Токойдун арасында үйү жок жүрүп жасашты. Бул бир. Экинчиден анан жана зодиак белгилери. Мунун кыргызча аттары турат дейт. Алтоо үй жаныбары, алтоо жапайы. Кыргыз өзү бир турнабайы жок. Ааламды кантип изилдеди? 12 жылдык циклды. Бул тамаша эмес да. Муну окумуштуулар ошо изилдеш керек. Кантип ойлоп тапкан ушунун баарын? Ошо жылдыздар канча жылда каерге барып токтойт? Күн системасы тигиндей мындай, алтын казык жылбайт, тигүү дегендин баарын булар ошо кыйшайып жатып алып изилдей берген да. Бир обсерваториясы жок. Мына ойлоп койдум. Ошо бир кездеги кыргыздар акылдуу эл болгон, өтө акылдуу эл болгон да. Азыркы бизге караганда. Анткени булар баягы Алооке Ороздун 10 уулун Алтайды көздөй кылганда, Алтайга барып башка элдерде эле барып түшкөн. Сырттан келген, куулуп келген эл катары. Бирок эмне болду? Бир паста тыңып кетти да. Тыңып кетти да, тегерегинин баарын башы ийдирип баштады. Малын көбөйттү, дыйканчылык кылды. Мына бүт Алтайдын тарыхында жазылып турат. Ал Келесой эл андай кылбайт да. Шөлбүрөгөн байкуш, жалкоо эл деп айтабыз. Антпайт да. Алар ошо тыңдыгынан 12 жашынан баштап ат минип, жаа атып, найза кармап, кылыч кармап чоңойгон балдар 12 жашынан. Азыр 12 жашында балага кашык менен тамак берип атпайбызбы биз кээде? Айырмасы. Кыргыздын артыкчылыгы деген маселеге келгенде эле бул мурдагы кыргыздарга тиешелүү нерсе болуп калып атат да. Манасын айтабызбы, кыргыздын улуу каганатын айтабызбы, улуу дөөлөттөрүн айтабызбы, тарыхый өңүтүн алганда кыргыз кайсы жерлерде ээлик кылган, кандай дөөлөттөргө ээ болгон. Ошо кемчилик жактарын алганда эле ошо бүгүнкү кыргызга төп келгендей болуп атат. Ошо кемчилик жактары басым жасаса. Кемчилик эми илгеркилерде деле болду да. Болду. Илгеркилерде эмне басымдуу болду? Мекенчилдик. Булар кичекейинен мекенчил болуп чоңойду. Анткени а кезде жоокерчилик заманда мекенчил болбосоң, тың болбосоң, бышык болбосоң, жериңди да алдырасың, элиңди кырып аласың да. Бир эле маселе турат да. Ошон үчүн алар бышык болуп чоңоюшту, өз жери үчүн, эл үчүн жанын бере турган болуп чоңойду. Мына мен эпитафияларды котордум, ошонун ичинде жазып атышат. Ошондогу баатырлар, өлгөн баатырлардын атынан жазылган ырларды карасак, бүт баары элим, жерим деп өлгөнүн айтып атат да. Алардын ошо бир эле максаты болгон, коргоп калыш керек болгон. Элин, жерин. Ал заман ошондой болду. Анан кийин Советтер Союзу келгенде өзүнөн өзү эле жоокер болом мен тигүү деген эчтеке жок болду да. Жөн эле армияга барышат, кайра келишет, тынч заман. Ушинтип отуруп, бул баягы мекенчилдик эми акырындап жоюла бергендей да. Баягы куруш турган маселе акырындап жумшарып кеткендей болот экен. Мекенчилдиги ошентип жоюлат, себеби анын зарылдыгы болбой калды. Ар бир нерсе зарылдыктан чыгат да. Анан жүрүп отуруп эмне болду? Мамлекет үчүн иштейсиң. Жана өскөндө Аникеев агабыздын бир апчем деген бир жакшы аңгемеси бар. Ошондо айтып атпайбы, апчем мамлекеттин кулу болчу деп. Мен биринчи жолу окуганда бу кандай болду дедим дагы, анан кийин салыштырып көрдүм да. Чынында эле ошондой болчу. Баягы 300 000 кулду Африкадан Америкага алып барган го. Анан кийин баягы тростниковый эмеге плантацияга салган буларды. Анан ошонун шарттарын салыштырсаң, айырмасы жок да. Мына Кызылчада иштегенде талаада конуп түнөп жүргөн. Мунун негизги бир эле эң башкы маселеси үй бүлө эмес. Ошо Кызылча болгон. Тигилердики кант тростниги болгон. Айырмасы жок экөөнүн. Кетип калганга акысы жок бир жака. Таштап алып. Мисалы. Паспорту жок. 58-жылга чейин паспорт да берилген эмес айылдагыларга. Эч жака чыга албайт болчу. Советтер Союзунан сыртка чыгат деген бул жомок болчу. Анын баарын изилдеп, бул кандай неме калып калбайбы деп атып бараң чыгарчы. Ошондо дагы интеллигенциянын өкүлдөрүн. Иштегендерди көп болсо бир жолу алып барып Кремлди көрсөтүп коет эле, бүт ага өмүр бою жетет эле ошол. Колуна бир кагазды карматып коет эле. Мактоо баракчасы же бирдеме деп. Ошол моралдык жактан ошондой нерселер менен иштетип отуруп, анан Америкадагы 300 000 кул менен биздеги талаадагы иштегендер чабандар. Мына чабандын дем алыш күнү бар беле.
чабанды мончого түшө турган күнү бар беле, отпускасы бар беле. 365 күн тең кайтарат да койду. Бир күн таштап кое албайт. Кул эме эмне бул? Кулдан да жаманды. Америкада кулдардын күндөрү болот атпайбы өзүнүн? Чабандын андай да күнү жок да. Анан чабанды колдогула, чабанды карагыла деп фермерлердин баарын чабандарга байлап берип койгон. Алардын да психологиясы кызык да. Чабандарды мамлекет колдогон сайын алар да көбөйүп баштайт экен да. Бир жолу барсак, жайлоодо бир чабан мас, баягы автоклуб келгенде. Автоклуб келген чабандар үчүн байрам да. Ичип алып анан айтып атат бир кезде. Какта жүрөт жана эстебес деген. Алып келбейсиңер могу жерге ырдаткыла. Ушуга чейин. Чабан. Ушуга чейин барып калышкан. Чабан эртең менен саат 11-де койду чыгарбай мас болуп жатса, фермер барып урушат да. Ооба. Эмне кылабыз? Ал фермер камалып кеткенге чейин барчу да. Чабанга кыйкырам деп. Мамлекет билип турат, ушу чабандыкы туура эмес экен, бирок чабанды колдоп койчу. Ушундай адилетсиздиктер бир топ болчу Советтер Союзунун учурунда. Анан кыргыздардагы ошондой оош кыйыш турмушта өзүнүн психологиясын өзгөрттү. Эки ортодо. Анан Советтер Союзу кыйраганда эмне деген психология менен жашаарын билбей калды дейли. Бирок канында эмне бар экен? Канында байыркы мыкты кыргыздардын бир эмелери уктап жүрөр экен да. Жана революциялардын учурунда ойгонуп кеткен ошол, жана биздин күрөшүп аткан кыздар балдарыбыз утулуп атса деле анан бир кезде бир Манас атаны арба колдойбу же теңир колдойбу айтор бир убакта бир шундук болуп барып анан кийин утуп кетип атпайбы ташталган чыгар. Ошол канында баягы илгерки жоокер, мыкты, намыскөй кыргыздардын бир нерсеси жүрөт да, ошол ойгонуп кетип атат. Ойгонуп кеткенде бул айласыз, балбан айласыз бир күрөшкөр болуп кетип атат да. Бирок сиз кемчиликтерин баса белгилеп айтпай атасыз да, кыргыз. Кайра эле келип эле Азыркылардынбы? азыркыларынан. Эми баягы бир айткандай кайсы бирин айтайын? Кемчилигибиз абдан көп да. Кыргыздын. Бизге демократия дегенди алып келди эле эмне кылдык? Биз ар кимди сөккөнгөндөн башканы түшүнгөн жокпуз. Элдин бийлиги дегенди биз сөгөт деп түшүндүк. Мына азыр дагы интернетте жерден алып көргө чабып атат, кимди болсо дагы. Ошону биз сөз эркиндиги деп түшүнүп атабыз. Ошону биз мисалы үчүн Кыргызстандын тагдыры үчүн айтылган сөз ошол сөз эркиндигине туш келсе, майрам болбойбу? Кыргызстан тагдыры үчүн күйүп пышкан сөздөр болсо, элдин тагдыры үчүн, тилдин тагдыры үчүн, маданияттын тагдыры үчүн күйүп пышкан сөздөр болсо, жакшы болбойбу? Жок, андай болбой, конкреттүү адамдарды сөгүп атпайбы азыр? Анын ишин билеби, билбейби? Анан бир абдан модалуу бир кекер сөз пайда болду. Ал эмне кылып койду эле деген. Эми ал ошол кержейип отурган кишинин үйүнө алып келип эле бир койдун этин түшүрүп бере берсе, башкасын кабыл албайт экен ал. Канча иш жасаса дагы эмне кылып койду эле деп эле карап отурат. Мына бир топ саясатчыны ушинтип күйгүзбөдү. Алардын жасаган ишин деле санагысы келбейт, айткысы келбейт. Ал эмне кылып койду эле бизге дейт. Ушундай түшүнүк менен жашап аткандар көп. Анан алар интернетке кирип алган. Бул бир. Экинчиден, биз билимибиз жок, эч жака бара албасыбызды түшүнө элекпиз али. Мына балдардын билимине жанталашпай, азыр рынок шарты келгенде коропатка кирип кеттик. Ошол илим, билим, китеп маселесин мен кийинки суроолорго деп өзүмчө даярдап койдум эле. Азыр могу кыргыз боюнча айтып келатып, анан мен суроо берейин деп атам. Элди эл кылып турган, улутту улут кылып турган бул тили, кыргыз тили. Кыргызбызбы? Демек кыргыздын тили, бизди улутту улут кылып турган ушул кыргыздын тили. Ушул тил, кыргыз тили анча өнүкпөй атат. Эгемен болдук, баары бир эле өгөйлөнүп атат. Мамлекеттик тил, расмий тил кошо жүрүшөт. Анан баары бир эле орусча сүйлөшөт. Орус болуп кетишти деген ушундай сөздөр бар. Кыргыз тил маселесине сиздин көз карашыңыз? Кыргыз тилине каршы чыгып, ар кандай арамза жолдор менен бут тосуп аткандар көпчүлүгү Кыргызстандын өзүндө жүргөн Кыргызстандын жарандары. Бөтөндөр эмес. Башка жактан келип бул тилге бирөө каршы болуп аткан жок. Өзүбүз мына ошол Советтер Союзуну кыйрагандан кийинки республикалардын баарын карап көргүлө, бирде республикада расмий тил деген жок. Бизге караганда орус менен аябай аралашкан Казакстанда да жок.
Мына өткөндө биз сурадык, кайсы өлкөдө бар расмий тил деген, орус тили. Жок, мына жалгыз Кыргызстанда калды. Биз баягы Москванын көзүн караган кулчулук психологиядан чыга элекпиз дагы эле. Мына баягыда Думанын бир депутаты кыйкырып атат. Силер дейт, эгер Свердловдун атын өчүрө турган болсоңор, Лениндин атын өчүрө турган болсоңор, анда бул орус тилине каршы саясат деп кабыл алабыз дейт. Болуптур. Эгер Ленин менен орус тили тыгыз байланышта болсо, анда Ленинградты эмне өзгөрттүңөр? Орус тилин талкалаган турбайсыңарбы анда өзүңөр? Свердловду эмне Екатеринбург кылдыңар? Анда өзүңөр талкалаган турбайсыңар деп, жана бизде акшыңдап аткан орус тилинде чоңойгон депутаттарыбыз сүйлөй албайт. Алар бээрде эле баягы чекчең дегенге мыкты болуп алышкан. Россиянын ошол дөпайлары менен ким айтышты? Депутаттар айтыш керек. Мына Думанын депутаттары бирдеме дегенде биздин парламенттин депутаттары жооп бериш керек. Анан бир айылда жүргөн бирөө же болбосо ошо маданияттын бир кишиси жооп бермек. Кандай айтса дагы ал киши жөн эле катарда көчөдө жүргөн киши катары кабыл алынат. Ошон үчүн депутат айтса, бул мамлекеттин бийлик бутагынын бирөөсүнөн сүйлөп аткан киши болуп чыгат. Ушул тил маселеси болгондо түгөл баягы. Мына башкасы башка, бирок ушул Бишкек мен башка кыргыз жерин баягы жер суу аттарын айтпай эле коеюн. Ивановка, Петровка, Лебединовка, эмне-овкалардын баары. Ушул Бишкектеги 4 райондун Лелин, Свердлов дагы эмне деген 1-май ошол райондун аттарын өзгөртө албай эле коюшту да. Трибунадан жакшы эле сүйлөшөт кыргыз тили деп. Анан ушул 4 райондун атын кыргызча кылып кое албаганга эмне себеп деп ойлойт? Кайра эле кыргыздар өздөрүбү? Же баары бир баягы Москвөнүн бир тымызын бир өй тийишпе дегендей сыяктуу ишараты барбы? Улуттук ар намысыбыз жок. Улуттук ар намыс жок. Мына жаныбыздагы эле Тажикстанды алгыла. Тажикстандын бир шаары бир кезде Сталинабад болчу. Өзгөрттү. Тажиктерди ким чаап алды? Тажикстандагы башка биздин кыргыз тилиндеги аталыштардын баарын өзгөрттүбү? Тажикчеге өзгөрттү. Ким эмне деди? Тажиктер баарын өзгөрттү. Жаныбыздагы эле алыс барбай эле коелук. Болуптур, башкаларды мисалга тартпай эле коелу. Жаныбыздагы эле тажиктер баарын өзгөрттү. Мына азыр Душанбеге барсаңар, тажик тилинде жазылган баары тең. Түшүнөсүңбү, түшүнбөйсүңбү, тажик тилинде жазылып турат көчөдө. Биз биринчи дарды айтып орусча жазабыз. Анан итирейтип түбүнө кыргызча жазып коебуз. Анысы да туура эмес. Чоң каталар менен. Биз ошондой мына айырмабыз. Ошол кайра эле кептин баары өзүбүздө деп атпайсызбы? Жанагы тил маселесине келгенде кече жакында өзүңүз интернеттен эле окудуңуз болуш керек. Кыргыз тил маселеси. Депутат кыргыз тилин билбесе, бул депутат боло албайт деген сыяктуу ушундай сунуш болуп, анан ага айрым бир депутаттар каршы чыкты. Бул мыйзам долбоору ишке ашса чоң бир чуу чыгат. Дагы бир депутат айтты, Үсөн Сыдыковдун уулу айтты, мен жаңылбасам. Биз өзүбүз ушул орусча өсүп калсак, орусча окуп калсак, бизде эмне күнөө? Ушинтип эле популисттене бересиңерби? Патриот боло бересиңерби деп каршы чыкты да. Бир топ кыргыздын уул кыздары азыр чет өлкөлөрдө окуп жүрөт, Европада окуп жүрөт. Алар кыргыз тилин билбей калса, ушул англисче үйрөдү, европача үйрөсүндө жүрсө, аларда эмне күнөө деп кайра ошондой деп атат да. Буга көз карашыңыз? Булар асмандан сүйлөбөй эле жаныбыздагы Казакстанды эле караса болот. Казактар 80-чи жылдарда эле эки тилди таза сүйлөйбүз деген саясат менен жашаган. Орусча менен казакча. Мына өткөн кылымдын аягында 99-жылдарда баягы борборду көчүрүп атканда, булар 3 тилде таза сүйлөйбүз деген максатты коюшкан. Эмне болду? Ошол эле Англияда окуп жүрүштү булар, Америкада окуп жүрүштү. Назарбаев ар бирине $65-70 миң төлөп, 400-500 баланы Европанын ар кайсы жеринде Америкада окутту. Болгондо дагы Оксфордто, Кембриджде атактуу университеттерде окутту. Алар эмне казакча билбей келдиби кайра? Алар деле орусча окуган эле балдар. Орусчаны да суудай билет, бирок казакчада түшүшө ойт, англисчеде түшүшө ойт. Бул жаныбыздагы эле казактардан албайбы үлгүнү дөдүрөбөй?
Мен күн өлүмүмдө 30 жылдан кийин, 35 жылдан кийин сүйлөп турган кишиде эмне уят бар? Советтер Союзунун учурунда орусташтыруу жүрүп атканда, орус бала бакча, орус мектепте окуп, анан дагы орусча билбесең кызматка алынбай аткан кезде айтса жарашат эле. Андан бери 35-40 жыл өтүп кетти го. Азыр эми аны айткандан уялыш керек да. Мына Өзбекстанда көп улут жашайт. Ошол эле бухаралык еврейлер жашайт, башкасы жашайт, корейлер жашайт. Бирок булардын баары өзбек болуп жазылган. Биринчиден. Экинчиден, өзбек тилин өзбектерден кем билбейт алар. Кем билбейт. Ишенбесе комиссия түзүп алып барсын Өзбекстанга. Четинен сурасын жана башка улуттун өкүлдөрү. Ошол эле кыргыздар да жүрөт, өзбек болуп жазылып. Өзбекче сүйлөп. Түркияда бүт баары түрк болуп жазылат дагы, түрк тилин суудай билет. Түгүлбай ага, ошол сен менин кулумсуң дебесе деле, ошол мен өзүм эле кул болоюнчу дегенде ошол кул мүнөздүк, ушул баягы кыргыздын орус падышачылыгы убагында орус келатат деп бири-бирин баягы ыйлап аткан баланы коркуткан ошондой бир көнүмүш адат. Андан кийинки баягы Ленин, кыргыздар силерди Ленин адам кылган. Силер ушу могу баланчалар менен адамсыңар, болбосо адам эмессиңер деген сыяктуу ушундай көкүрөккө мөөрлөнүп печатталып калганбы? Ал нерсе ушул биз эгемендик алдык деген күндө дагы ушул тигил жака биз кулбуз дегендей түшүнүк эмнеден уланып келатат? Мунун бир нече себеби бар экен. Өзү эле бирөөгө кул болмоюнча жашай албагандар бар. Алар ошону жакшы көрөт. Россияга кошулабыз дейт алар Атургай. Эми ал көчөдө жүргөн киши эмес, чоң саясатта жүргөндөр ушинтип сүйлөп атат. Бул бир. Экинчиден, орусча окуп, орусча чоңоюп калгандар ошол өзүнүн баягы артыкчылыгын, орус тилин билген артыкчылыгын сакташ үчүн бүтүндөй мамлекеттин системасын талкалап атат. Орус ташып турса дейт дагы эле. Анткени өзү балыктай сүзүп жүргүсү келет. Кыргызчаны үйрөнгүсү келбейт. Кыргыз башканы кой. Мен сүйлөп турбаймбы деп атпайбы? Сен жаз, андай кыйын болсоң. Ошондо билинет сен кыргызча билген, билбеген. Ал тил деген бөлүнөт да, мына орусча разговорный речь деп коет, литературный язык деп коет, политический, технический язык. Кайсынысын билесиң? Мына разговорный речьтен башканы билбейсиң. Ошону билем деп айта алабы тилди? Тилди билем деген киши мына кайсы бир тармагында эркин жаза сүйлөй билиш керек. Ошондо гана билем деп айтыш керек. Мына биздин Кыргызстанда жашаган немистер, ал биздин жанагы дөдөрөгөндөргө караганда жакшы билет кыргызчаны. Дайыр орус кыз Москвадан баарын оозуна ачырды го. Телефон сурап. Ошолор эмнеге жанына күч келиптир кыргызча үйрөнүп? Кыргызстанда жашаган үчүн, төрөлгөн үчүн булар үйрөнгөн. Ал жөнөкөй гана атуулдук милдетин аткарышкан алар. Биздин жанагы кыргыздарда ошо да жок болуп атпайбы? Мен мисалы кыргызча билбегендер жогорку кеңешке депутат болбойт дегенди колдойм. Кызматка алынбайт дегенди колдойм. Ушундай радикалдуу жолдорго барбасак, биз ушинтип кете беребиз. Мына 30 жылда эчтекебиз өзгөргөн жок. Дагы эле кыжылдап отурабыз. Эмне кылайын орусча окуп калсам? Орусча окуган эле балдар кыргызчаны сопсону үйрөнөт экен. Мен өзүм баламды орус мектепте бүтүргөм, бирок кыргызчаны сопсону сүйлөйт. Мына рефераты Айтматов Ашым Жакыпбековдун Теңири манасы боюнча. Ушу азыр кыйкырып аткан депутатка берсең жаза албайт аны. 5 алган ошол рефераттан. Үйрөнсө болот экен да. Атасы үйрөткөн эмес, бир орусча билгенине мактанып жүрө берген. Баласы өзү кызыккан эмес. Эки эле нерсе. Сизге эми гимн боюнча суроо бербесем болбойт. Сиз ушул гимнди баягы өзгөртүш керек деген демилгелеген тарапты туура өзгөртүш керек деген адамдардын бирисиз мен билгенден. Эми ушунчалык эле гимнди өзгөртсө же өзгөртпөй койсо ушу элдин жашоосуна тигил же бул таасирин тийгизе тургандай бул маселеби? Ушул гимн боюнча сиздин пикириңиз? Кайсы маселе көтөрүлсө эле ошону жасасак эле Кыргызстан жыргап калабы деген бир суроо болот да дайыма. Маселе анда эмес. Ушул гимнди радиого жаздырып атканда 2 күн бою вокалды бүткөн профессионал ырчылар кемелине келтирип ырдай албай атат да.
Азыркы гимнди. Анан ошондо мына автору тирүү болчу. Авторуна айттым. Ушулар 2 күндөн бери ырдай албайт. Эл кантип ырдайт? Бир экинчиден элдин үнү жетеби мына вокалисттерге эсептеп жазып койупсуңар. Кыйкыра турган жери. Биз ырдап эле жүргөн кишибиз, бирок менин үнүм жетпей атпайбы? Эл кантип ырдайт? Жөнөкөй эл. Кийин ырда деп кыйнайсыңар да баарын. Жок, гимн ушундай болуш керек деп койду. Бул биринчиден. Экинчиден, мен музыкант катары айтайын, гимндин мүнөзү, ички мүнөзү кандай болот? Гимндин, мисалы Советтер Союзунуку империялык гимн. Бул танкалар, манкалар баары келет, талкалап келаткандай да. Жана тамашачылар үчүн спикер деле айтпады, чымчыктарды көгүшкөндөрдү үркүтүп ийди депчи. Шундай эле ошондой. Болгон окуя Түркияда мына Кыяс Молдогасынов айтып келген. Мемиреп турган, баары бактоо турган экен, биздин гимн башталганда пырып баары качып жүрөт. Эми Россия эмне үчүн Советтер Союзунун гимнин алды? Россия дагы эле империя деп сезет өзүн. Бир нече мамлекеттин башын кармап отурат да. Бизге эмне жок? Биз эмнеге империялык гимн жазышыбыз керек? Мына Сомалинин гимнин алгыла. Жөнөкөй эле эл ырдай турган ырлардай эле экен. Анан мен ошондон улам кызыгып, ошол 92-жылы, 93-жылы беле гимнди жаздырып атканда, бир нече өлкөнүн гимнин алдырын угуп көрдүм да. Ошонун ичинде эл ырдап кете турган жөнөкөй эле гимндер болот экен. Бул эл ырдай турган гимн болуш керек да. Эгер эл ырдабаса, аны кимге кирет? Ал эмнеге жазылат? Жөн эле башкаларды үркүтүш үчүнбү? Мени кызыктырган суроо, сиз ушул гимнди өзгөртүш керек деген демилге чыга элек деле ушул гимнди ырдап жүрдүк да баарыбыз эле. Анан ошондо эми сиз деле ошол гимнди кандай экенин балким өзүңүз деле кошо ырдап жүргөндүрсүз. Ошондо деле ушундай ойдо белеңиз? Ошол гимнге ичиңиз чыкчу эмеспи? Гимнди жаздырып аткандан бери ошондой ойдомун мен. Жаздырып атканда укканда эле айткам авторуна. Эл ырдай албайт муну. Мына канча залда ушинтип турдук, бирок ким ырдады ичинде? Мен жанымда тургандардын баарын угуп отурдум да. Бирөө дагы гимнди ырдай албайт экен. Сиз оонуна дагы ушундай ичиңиз чыкпай атабы? Анан текстинечи? Ак мөңгүлүү асказонуу талаалар элибиздин жаны менен барабар. Эми текстинде жакшы эле ойлор камтылган. Мен оонун айтып атам. Оон болмоюнча эл ырдабайт да. Анан эл ырдай албаса, бул жалаң вокалисттер үчүн жазылган болсо, биздин искусстводо мындай бир түшүнүк бар. Искусство для искусства деген. Анда бул искусство үчүн жаралган искусство болуп калат. Гимн элдик болуш керек. Жалпы элдик болуш керек. Мына орустар деле ырдай албай атат азыр өзүнүн гимнин. Себеби элдин баары ырчы эмес да, элдин баары вокалист эмес да. Бирок аларга империянын гимни керек. Ошону дуулдатып коюп, алар жашап атышат. Аларга империянын гимни, жанагы Георгий орденинин ленталары булар керек. Анткени бул чоң саясат аларда. Биздин гимн эл ырдай турган, ырдаганда каерде болсо дагы ырдай ала турган бир жөнөкөй болуш керек деп ойлойм мен. Менин жеке оюм ушундай. Туура. Түгүлбай ага, мына сиз мындай сөзгө маани берген адамсыз да. Сөзгө өтө бир башкача бир этият мамиле кылган. Ошол сөздүн эркин айтылышы боюнча суроо да. Жана мурдаракта демократия деп дагы кыргыз демократ мүнөз эл ушундай деп айтып кеттик. Анын кемчилик жактарын да айтып өттүңүз. Демократия десе эле жоопкерчилиги жок эле тайраңдай берген, кыйкыра берген депчи. Бирок бүгүнкү күндө ошол жана сөз деп атпайбызбы? Сөз эркин эле айтылып атабы? Мындай демократия барбы? Сөз эркин айтылып атабы же бурт-бушта, ашканаларда айтылып, көбүрөөк жана азыр бир ушундай бир сөз болуп атпайбы? Жана пахта коюп атат депчи. Кошомат кылып атат деген сөз да. Сөз эркин айтылып атабы бүгүнкү күндө кандай? Интернетте мен көп кирбейм, бирок интернетке анда санда киргенде ойлойм, эми ашынып атабы дейм Атургай. Себеби мындай экен да, бир мамлекеттик кызмат жөнүндө түшүнүгү жок кишилер мамлекеттик кызматкерлерди сөгүп атат да, шатырат. Момунтип эле койбойбу, тигинтип эле койбойбу? Мамлекеттик кызматта иштеп көргөндөр эч качан антип айтпайт, анткени алар билет анын эмне экенин. Мына билбегендердики азап болуп атат.
Алардын сөз эркиндиги асманда. Мисалы ошого окшогондордун. Мына жерден алып көргө чабат, туруп эле бирөөнү. Анан бирөөнү бир тууганын кызматка түртөм десе баштайт интернеттен анан ыз учууну. Ушул сыяктуу талкууларга келгенде сөз эркиндигине эч кандай чектөө жок ал жерде. Анан чектөө эмнеден болуп атат деп ойлойт. Мисалы президентти сындаса же башка бирөөнү сындаса, анан ошондо куугунтук жейт экен, андай мындай деп атат. Эгерде жанагы ошол биздин биринчи президенттин учурунан баштап эле мына оппозиция менен бийликтин кызматташуусуна коюлган бир эле шарт бар да. Эгерде сын объективдүү болсо, анда бийлик кабыл алыш керек деген. Бул сын мамлекеттин, элдин тагдырына байланышкан болсо, ошол боюнча кетип аткан кемчилик болсо, аны кабыл алыш керек деп илгертен эле келе атат. Кайсы бийлик кабыл алабы, кабыл албай ал өзүнүн иши. Бирок эркиндик ошондой маселелерде болуш керек деп ойлойм. Сөз эркиндиги. Бирөөнү ашата сөккөндө эмес. Ошондой чоң бир элдин тагдыры, улуттун тагдырына келгенде анан баягы аудитория трибунага чыгып, же болбосо ушу жалпы элдин алдында туруп айта турган сөздөргө келгенде ошондо болуш керек. Мына кыргыз тили боюнча айт оюңду каалашыңча. Бирөөнү сөккөндөн көрө кыргыз тили боюнча оюңду айтпайсың, айта аласыңбы? Жок. Сөккөндү билет, бирок андайга сунуш бергенди билбейт. Канткенде кыргыз тили мамлекеттик тил болот. 88-жылы көтөрүлгөн маселе бул. Советтер Союзу тирүү кезде. Жумагул Садамбеков көтөргөн муну. Кыргыз тили мамлекеттик тил болуш керек деп. Ошондон бери эле атабыз, мына тияк 12, бияк 23, 37 жыл болду. Мамлекеттик тил боло албай келатат. Мамлекеттик тил деген эмне? Бүт тармактар ошол мамлекеттик тилде жүрүш керек. Биздеги окуу жайлардын баары орусча болуп атпайбы азыр? Баягы Советтер Союзунун учурундай. Кайсы институт бар кыргызча окуткан? Жок, себеби анын окуу программасы да жок. Окуу планы да жок. Ошол боюнча келе атат. Мына медициналык академия кыргызчага өтөбүз деп атабы? Техникалык университеттер кыргызчага өтөбүз деп атабы? Ал үчүн бүт терминдин баарын которуп чыгыш керек. Ал котормо тавтология болбош керек, калька болбош керек. Ал абдан сапаттуу котормо болуш керек. Анан ал иштейби? Мисалы үчүн мындай бир котормону уктум мен бир кезде. Эртең күндүн экинчи жарымында кыска мөөнөттүү жамгыр өтөт. Калька. Бул мааниси боюнча түшүнүктүү. Түшүнүктүү эле. Бирок эртең түштөн кийин өткүн өтөт дегенди булар ушинтип айтып атат. Эртең түштөн кийин өткүн өтөт деп айтат кыргыз тилинде. А булар кыргызча эле сөздөрдү айтып атат, бирок орусчадан сөзмө сөз которгон. Сөзмө сөз. Завтра во второй половине дня пройдет кратковременный дождь дегенди. Орусча тилге жаттыктырып ошолорго ийилтип, бүгүлтүп. Сөзмө сөз. А ушундай котормо көп да. Жанагы тармактардыкын которгондо дагы ушундай котормого туш болуп калабыз деп корком да. Эми эркиндик боюнча мен сурайын деген мындай да. Менин жеке оюм, жеке көз карашым. Мисалы үчүн Америкада президент мен моундай нерселерди кылам деп, эми Трамптын мисалында айтып атам. Трамптын жеке өзүнүн өздүк бир кемчиликтери, катачылыктары айта берсе толтура, ол 91 жоруктар. Бирок президенттик институт ал бир чечимдерди кабыл алып, мындай болот, тигиндей болот десе, ошол эле өлкөнүн соту айтып атат, жок мен макул эмесмин, Трамп сен туура эмес айтып атасың. Демек ал жерде бийлик бутактары өзүнүн орду менен иштейт. Өзүнүн көз каранды эмес да. Туура эмес болсо туура эмес, акты ак, караны кара деп атпайсызбы? Акты ак, караны кара деп айтып атат сот. Сен туура эмес кылып атасың президент депчи. Бизде бир аз башкачараакпы дейм да, же ага буша элекпизби? Бизде азыр мисалы үчүн эки гана кишинин айткан дегени деген болуп атат. Бизде бийликтеги ошол институттар, сот болобу, өкмөт болобу, башка органдар өзүнүн ыгы менен иштебейт. Эки гана адамдан көз каранды деген пикирди айткандар дагы бар, ага кошулбагандар бар. Сиздин көз карашыңыз? Америка Линкольн учурунан бери эле сот системасын көз карандысыз кылып алышкан. Ал кимге болсо дагы сот бойдон турат. Мына Клинтон, Американын президентин сотко чакырды кадимкидей. Сот процессине күнөөкөр катары чакырды болгондо да. Аларда сот системасы эркин система катары коюлган.
Биз эгемендикке чыгып атканда сотту кайсы орунга койдук? Телефонное правого байлап койдук. Ошол бойдон келатат. Биз мына сот көз карандысыз деп жазгандан кийин аны толугу менен ошону ишке ашырыш керек болчу да. А соттор эмне кылып атат? Соттор эгер бийликке таянып алган болсо, бу жерде коррупция токтобойт. Себеби бийликтин тапшырмасын жасап коет да биягын талкалай берет. Бул Кыргызстан үчүн айтылып аткан нерсе эмес. Бул сот системасынын бардык өлкөлөрдөгү болуп аткан көрүнүштөр да. Анан бизде мындай да. Биз ашынып кетебиз да, ушунун жаман. Эгер сот эч кимден көз карандысыз десе, анда ошол соттон эр болсоң коррупцияны жоготуп көр. Эч качан жоголбойт. Анда нака коррупциялашкан система ошол болот. Соттор эгер жооп берип кала турган болуп, коркуп отура турган болсо, бул бир башкача. Ошондо дагы биздин соттордогу эме токтобой атат. Мына колго түшүп атышат, кармалып атат дегендей. Эл өзү кандай болсо, ошо башчылары да ошондой болот. Соттор, эл кандай болсо, соттору да ошондой болот дегендей ушундай пикирди айткандар дагы бар да. Демек ушундан улам мындай суроо да. Эл сабаттуу болуш керек го депчи. Сабаттуу болгондо китепке окуш керек деп. Бүгүнкү күндө ошо баягы китеп окуп атабы, окубай атабы, аны сиз өзүңүз байкап атсаңыз керек. Кандай китептерди окуш керек? Илгери эми баягы өзүңүз айткандай Ленин партия ырды ырдаганда деле, чыгарманы окуганда деле Ленин партия аралашып кетчү. Анан китеп текчелерин карасак, илгерки жазуучулардын китептери ошондой. Сөзсүз чыгармада бир компартиялык бир эме бар да, бир мандем бар. Бүгүнкү күндө китеп окугусу келбей аткан, көбүрөөк акча табыш керек. Акча тапсаң эле ошо китеп окугандар дагы, китепти жазгандар да сенин колуңда болот. Үйүң, башкаң, мүлкүң баары болот деген ушундай заманга кетип калбадыкпы? Кантип китеп окутуш керек элди? Же окутуштун деле кереги жокпу? Өзүнүн агымына тим коюш керекпи коомду? Бул жанагы мен айтып аткан эки мүдөө да. Бирөө материалдык мүдөө, бирөө руханий мүдөө. Китеп руханий мүдөөгө кирет адамга. Биз азыр материалдык мүдөө менен жашап атабыз. Ачкадан өлбөш керек, бала бакыраны багыш керек, дүнүйө табыш керек деп. Андай учурда руханий мүдөө катар жүрбөйт. Айтат го, материалдык мүдөө келип туруп өзүнүн ырын баштаганда руханий мүдөө тынчыйт. Бул экөө катар кетпейт. Экөөң катар Советтер Союзу аракет кылган. Аябай. Бирок ал жердеги жана орусташтыруу, тигүү деген саясаттагы бир топ кысып койгон да. Мисалы, мен бир эле мисал айтайын. Советтер Союзу менен биз 70 жылдан ашык жашадык. 74 жыл ушундай. Орустар менен 150 жылдай жашадык да. Орустардын карамагында. Бирок орустар христиан динин таңуулаган жок да бизге. Киши өлгөндө поп келип айтат, ырын, анан орусча коесуңар деп таңуулаган жок да бизге. Орустар бир мамлекеттин ичинде кармап туруп биздин каада салтыбызга тийишкен жок. А бүгүн эмне болуп атат? Тиякта яткан бир өлкөнүн тапшырмаларын биздеги кишилер аткарып атат. Бүтүндөй каада салтты өзгөртөбүз деп атат. Мамлекетибизди курамына киргизип алган жок эч ким. Бул эмне деген көрүнүш болот ошондо? Орустар 150 жыл кармап туруп да тийишкен эмес да биздин каада салтыбызга. Динге киргиле деп кыйнаган эмес эч кимди. Азыр кыйнап атабы же кандай? Азыр даватчылык эмне? Даватчылык эмне максат? Болгон кишилердин баарын бир динге айдап кириш керек болуп атат. Эми бул биз мисалы үчүн Сауд Арабиясынын курамында турсак, анда айтса болор эле. Анан мындай дин өзү радикалдуу болбош керек деп Чыңгыз Айтматовдун эле эмеси бар го. Динге ишенсең ишен, бирок башкага зыяның тийбесин дейт. Бул чоң сөз аябай. Зыян тийбеш керек башкага. Эми диндин өзүндө деле мен ойлойм бардык диндин концепциясында таңоолоо жок дегенчи. Айтып коет, аны кабыл алуу, албай коюу менимче ар адамдын өзүнүн иши. Бул дүйнө таанымды башкача кабыл аласыңбы? Анда өзүң эркиң. Ал
sen бирөөгө ошентип кабыл алгандай түр көрсөткөнүң менен деле ичиңден макул эмес болсоң, макул эмессиң да. Кайсы менимче да дүйнө тааным, бу дүйнө таанымың кандай болсо, аны бирөө келип эч ким мажбурлай албайт го депчи. Диндин баарында таңгууланбайт деп турат. Будда мисалы үчүн эчтеген таңгуулаган жок эч кимге. Христианство эч кимге эчтеген таңгуулаган жок. Өздөрүнүн динде жүргөн кишилер менен иштешип атат. Жанагы китепчелерди атайын тараткан Ал өзүнүн баягы дининдеги кишилер үчүн. ооба. Бир гана дин бул радикалдуу болуп атат да. Бул эми биздей могу эгемендикти да толук түшүнө албай аткан элге ошол моментте басып калыш керек дегендей саясат көрүнүп атат да. Анда президенттерибиз, төбөлдөрүбүз өзү кошо барып намаздарда, айт намаздарда жанагындай кошо эл менен кошо намаз окуп атканы, ислам боюнча өзүнүн бир пикирин айтып атканы, мындайча айтканда бир колдогон эле пикир айтып атканы, бул дагы бир аз туура эмесирээк болуп калабы? Ушунда кандай болуп калат? Эми конституцияда мамлекет динден тышкары деп жазсак, мамлекеттик кызматтагылар дагы динден тышкары болуш керек. Эгер мамлекеттик кызматтагылардын баары динде жүрсө, анда конституцияга эмнесин жазабыз? Динден тышкары деп. Себеби динге кирген киши ошол диндин кызыкчылыгын көздөйт. Ошонун саясатын жүргүзөт. Анан бул жерде классикалык формасы болсун деп атпайбы? Болуптур, эл бир динге ишенем десе, ошонун аркасы менен түз жүрөм, турмушумду адам катары оңолом десе, муну ким болсо да колдойт. Бирок кылымдардан бери келе аткан элдин каада салтын, үрп адатын тамырынан бери өзгөртүп ийгенге ошол эл макул болобу? Ал эл өзү эле 2 күндүн биринде жаңы салт, жаңы каада чыгарып баш айланып отурган эл анан ого өтөр чанжийт да. Мына биз эң башкысы биз Кыргызстандагы секталарды тазалашыбыз керек эле. Бизде ар кандай секталар жүрөт. Бул диний радикализмден да коркунучтуу. Ал секталар бир нече мамлекеттен куулуп чыккан секталар. Эмнегедир башка жактан куулуп чыккандар бизге келип эле ушу жайланып жатып калышат. Мисалы Ленин заводунун маданият үйүн Чүй театрына берели десек, бербей, аны сот баш болуп туруп ошол сектага берип койгон. Секта отурат ошол жерде. Жок, ал секталарда мандемдер бар. Мен сизге кошулам. Секталарда мен да ушу күмөн кылган, ушундай кылбай эле койсо болот эле деген сыяктуу бир эле ошол ислами эмес, ошо христиандык, башка Кришна, башка ошондой мандемдер бар, маселелер бар. Бирок жеке мисал үчүн мен дүйнө тааным мисал үчүн мен 5 убак Кудай менен сүйлөшөм. Аны 5 мал намаз деп. Аны мага эч ким таңуулаган жок. Бул менин тандоом. Ошол эле учурда мен эч кимге таңуулабайм. Түгөлбай ага, сиз эмне үчүн ушундай кылып жүрбөйсүз, депчи. Эмнеге же болбосо бирөө мага эмне үчүн сакал койбойсуң, ал бул деген мындай десе, эми аны угуп коем. Бирок мен аны жаман көрбөйм. Тиги тандоом өзүмдүкү. Туура. Эч кимге таңуулабайм. Анан кийин бул мынтип атат, бул демек бул капыр экен дебейм. Мендей эмес экен, мендей 5 мал Кудай менен сүйлөшпөйт экен, могул деген келмени билбейт экен дебейм. Ар кимибиздин деңгээлибиз, даражабыз, өмүрдөгү бирдемени түшүнүү этабыбыз ар кандай тим коем да. Анан ошого менде мындай күнөө деле жок болуш керек дейм да, мисалы үчүн тандоомдочу. Ар бир динди тутам деген киши ошондой болуш керек. Өзү тутуш керек. Мына Чыңгыз Айтматов бекер айтып аткан жок да. Тут, дин тут, бирок башкага зыяның тийбесин деп. Ооба. Туура. Ошол чоң сөз. Анан мына жашоонун бир топ белестерин, кырларын ашып койдуңуз. Чача карп дегендей, ошол эле учурда өмүрдөгү, жашоодогу тажрыйба пайда болду. Ак эмне, кара эмне, өйдө эмне, ылдый эмне бүт баарын көрдүңүз. Ошондо мындай артка саресеп салып көз чаптырсаңыз, бул жашоонун өзү, бул өмүргө, бул дүйнөгө инсан болуп пайда болуп калуунун өзү, өмүрдүн мааниси эмне экенин түшүнөңүзчү? Эмне үчүн жаралат экен?
Виктор Гюгонун айтканы бар. Өлгөндөн коркпо дейт. Жашабай эле жүрө бергенден корк дейт. Жашоонун маңызын билбесе, үч маал баягы илгерки акылмандын айтканы бар го. Сиздин башкалардан айырмаңыз эмне дегенде айтат го. Башкалар жашаш үчүн 3 маал тамак ичип жүрөт. Ой, башкалар 3 маал тамак ичиш үчүн жашап жүрөт дейт. Мен жашаш үчүн 3 маал тамак ичип жүрөм. Мен айырмам ушул дейт да. Анан жашоону 3 маал тамак ичиш керек деп түшүнүп алгандар аны айтып деле кереги жок да. Себеби алар Түшүнбөйт. жашоону ошондой түшүнөт. Анан жашоо жөнүндө ойлонбогон бойдон өтүп кеткендер да болот. Бир чети бактылуубу дейм. Анткени ал жашоо жөнүндө ойлондун капкаяктагы ойдун баары келет да. Пессимисттик ойлор да келет. Анан Майрамкан Абылкасым эжебиздин бир жолу айтканы бар эле. Бай келесоолор кандай бактылуу деген. Ойлонбойт. Кайгырбайт, кейбейт. Эртең менен туруп тирүүбү бүттү Майраман үчүн. Ойлонуп көнгөн кишилер үчүн бул эми өзүнчө бир азапта. Жашоонун маңызы эмнеде деген суроо тоок биринчиби же жумуртка биринчиби дегендей эле келатат атам замандан бери, адам жаралгандан бери. Ар ким ар кандай түшүнөт экен да. Жашоонун маңызын. Бирөөлөр бир чоң максатка жетсем деп жашоосун сарп кылат. Бирөөлөр болсо өзүнүн күткөн үй бүлөсүн одан бактылуу үй бүлө кылам деп ошого сарп кылат. Ушул сыяктуу миңдеген себептери бар экен. Жашоону ошондой түшүнөт экен адамзат өзү. Ага бир аныктама жок. Сиздин көз караш боюнча жашоонун мааниси кандай болуп калат ошондо? Биз кичинекей элбиз. Ошон үчүн ар бир кыргыз эли үчүн, Кыргызстан үчүн колунан келген бир жакшы ишти жасап кетиш керек да. Кур дегенде бир иш жасап кетиш керек. Болбосо эми ал эптеп тамак ичип жүрө берген ал макулуктун деле колунан келип атпайбы. Ошо адам болгондон кийин ойлонот экенсиң, анализдейт экенсиң, эмне үчүн мындай, эмне үчүн тигиндей деп ойлонот экенсиң да, адам болуп жаралып калганда. Айбан болсоң бир жөн, ичип жеп, чөп жеп анан кийин. Ошондо мындай ой пайда болот да кээде менде. Бу адам ушунтип жашайт экенбиз, өмүрүбүз мынча жашпы, тигинче жашпы жашайт экенбиз. Анан баягы бизди ушинтип какылдатып сүйлөтүп аткан, бизди азыр мына мен сүйлөп атканым сизди ойлонтуп аткан ушул сезим, жан, рух адам каза болгондон кийин эле ошо эмне болот? Кайда болот ушул жан, рух, дух кайда болот деп ойлойсуз? Ошо менде ушундай ой пайда болот да. Мындай аны бир илимпоз келип мындай стол үстүнө коюп түшүндүргөн жан жок. Бирок ар ким ар кандай айтат, рух тиякта, биякта деп. Бирөөлөр айтат, өлгөндөн кийин эле бүттү да. Бейтке коюласың, кабырга коюласың, сөөгүң чирийт, кумурскалат. Ошо рух деп эмнени түшүнөбүз? Ал жан каяка кетет? Ушундай бир ойлонуп көрдүңүз беле? Ар кандай айтышат. Адам каза болгондон кийин анын жаны бөлүнүп чыгат дейт. Кетет дейт. Экинчилер айтат, ошо өзүңөр айтып аткандай, жерге көмүлдүң, болдуң, бүттү бул жашоо деп. Кайсынысы чын экенин, аны о дүйнөгө барып келген эч ким жок. Туура. Бирок мен бу дүйнөдөгү бир көрүнүштү туура деп эсептейм да. Арбак бар. Арбактын бар экенин мына арбак жок деп кыйкырып атышпайбы? Арбак бар. Бар болгондо дагы колдоп жүргөн арбак бар. Бул мен кичинекейимден бери башыман өтүп келаткан окуялар боюнча айтып атам да. Мен жөн эле бирөөдөн угуп алып айтып аткан жокмун. Анан мен 13-жылы инфаркт болдум. Острый инфаркт деп коет экен, абдан катуу кармады. Анан ошол кезде биздин шаарда бир кызыктай система бар экен. Ошол күнү кайсы поликлиника же больница дежур болсо ошол жака алып бара салат экен. Сен жүрөгүң ооруйбу, эмнең ооруйт, карабайт экен ага. Мени дыркыратып алып барып туруп 6-чы ооруканага таштап салышты. Ошол 6-чыга алып кирип баратканда мага 10 куб бир атын унутуп калдым. Бир препаратты куйган. Эчтеке сезбей эле бараткам, жашынакай. Анан ошол коридордун орто ченине жеткенде эле көзүм жумулуп кетти да. Жумулуп кетти дагы. Биз бир караңгы коридорго кайрылган жатабыз. Ошол коридордун ичинде менин каза болгон кызым турат, кирбегиле, кеткиле нар жака деп кыйкырып киргизбей койду бизди. Анан кайра каталканы алып чыгып анан жарык коридорго чыкканда анан көзүм ачылды.
Анан ойлодум, ошол жерде мен бир үздүлүп барып токтодум окшойт. Ушул кызым сактап калгандай түшүнөм да ошону. Арбактын бар экенине мен көп жолу күбө болдум. Көп жолу күбө болдум. Ошонун бир жолкусун айтып атам да. Анан мына көп эле айтып жүрөт кыргыздарда. Бирөө каза болгондон кийин үйүндөгү бирөөнүн түшүнө кирет дагы. Ай, менин баягы кара пальтоомду эмне бербей койдуңар? Мен биякта пальтосу жок жүрөм деп айтат экен да. Түшүндү. Анан барып караса, чын эле ал бир жүктүн астында бирде калып калган. Каза болгон кишинин кийимдерин таратат эмеспи туугандарга. Ошондо пальтосу калып калган. Аны бул билбейт, бирок тигил айтып атпайбы түшүндө. Мен пальтомду эмне берген жоксуңар? Мен муну 3-4 жолу уктум. 3-4 кишиден уктум да. Ушинтип айткандан кийин барса, чын эле ошол кийими калып калган экен. Биз өткөндө Тайторунун чабылышы боюнча бир спектакль жасашты да балдар. Ошону биз Баткен жерине алып барып көрсөттүк. Спектакльди. Бир нече спектакль болду. Мен эл арасында отуруп көрүп отурдум да. 7-8 класстын балдар кыздарын алып келген экен бир жерде. Бүт телефон карап отурушат. Анан айтып калышты да, бул телефонуңарды коюп койгула деп айтат. Мен айттым, жок. Койбогула, биз көрөлү эмне болорун. Азыркы жаштардын мамилесин көрөлү. Анан баары сотка карап отурган, спектакль башталып атат. Анан акырындап сахнаны карап, акырындап манас айтылганда, тиги болгондо анан соткалар токтой баштады. Мен залда баарын карап отурам. Күнүгө карап отурчумун да. Анан жүрүп отуруп, анан кийин толук спектакльди көрө башташты. Баягы мектептин кыздары. Анан спектакль бүткөндө баягы аягында каныкей Тайторуга жалынып, арбактарга жалынат да. Арбактарга жалынат. Манастын арбагынан баштап баарын чакырат. Бул бекер айтылган сөз эмес да. Анан ошондон Тайтору чыгып келаткандагы дүңгүрөгөн, кыйкырык сүрөө тигиндей мындайдан кийин анан бүткөндө чачылганды жыйнаган ким дегенде анан сахнадагылар Манас деп 3 жолу айтат да. Зал кошулуп кетсе болобу. Мен денем дүрүлдөдү. Чокума чейин дүрүлдөп чыктым. Жана эле сотко телефон карап отурган кыздар болчу. Кошо кыйкырбады анан кийин Манас. Анан ошондо ойлоп койдум. Бул Манастын тирүү руху кыргыздардын көкүрөгүндө жүрөт. Ойготуш керек болгону. Ошол спектакль Далай кишиникин ойготту. Анан дагы бир кишини көрдүм. Мен Манасты толук окугам деп отурган, бир 2 орун ар жакта. Спектакль башталгандан баштап бул киши өзүнчө эле бир ийилигип, бирдеме болуп, анан ордунан тура калып, кайра отуруп, анан ушул киши эмне болор экен деп карап отурдум да. Бир балекет болуп кетпесе болду деп. Артында кадимкидей силкинип, титиреп, бир шумдук болуп барып анан спектакль бүткөндө отуруп эле калды. Кол чапкан да жок, элге кошулуп кыйкырган да жок. Көпкө чейин өзүнө келе албай отурду да ошол киши. Анан залдан эл чыгып кетти, экөөбүз калдык. Анан ошо өзүнө келсин деп отурдум, анан бир топто бар, анан кийин өзүнө келди окшойт. Анан эки жагын карады, мени көрдү. Учураштык. Анан сизге эмне болду десем, ой билбейм, бир шумдук дүйнөгө барып келдим деди. Анан ойлоп койдум, Манастын тирүү руху жүрөт. Ар бир кыргыздын көкүрөгүндө жүрөт, только аны ойготуш керек экен. Ойгото турган жанагындай бир жасалган иштер болуш керек экен. Эми мындай суроо жөнөкөй эле. Канткенде адам бактылуу болот деген бир классикалык суроо бар. Канткенде адам бактылуу болот. Азыр мына мен соц тармакта, интернетте карасам, жаштар көбүнчө үйлөнө албай жүргөндөр, турмушка чыга электер, турмушка чыккандар, үйлөнгөндөр деле ошо бакыт деген эмне деген суроону дагы эле таба электей да. Ошон үчүн сиздин бир рецепт катарыбы, бир өзүңүздүн бир насаатыңызды айтсаңыз, бактылуулук деген эмне? Канткенде адам бактылуу болот? Жанагы эле материалдык дүйнө келип баарын баскан кезде, турмушка чыгам дегендер дагы, үйлөнөм дегендер дагы уже материалдык шартын ойлой баштайт. Айла жок. Үй жайда өлөт, кайка барып жашайбыз. Советтер Союзунун учурунда аны ойлочу эмес эч ким. Өчөлөткө туруп койчу, жакшы иштесең тиг булсаң берет деп. Азыр гарантия жок эч кимге. Ал кайка барып жашайт. Ошону айла жок ойлонушуп атат да. Бир чети, экинчи чети кыздар.
үй жайы жок болсо, эчтекеси жок болсо, мен анда азап тартам. Ага чыгып алып деп ойлоно башташты. Бул жашоонун шарты сүйүүңө да карабай калды да. Себеби жакшы көрүп эле сүйүп турган эмелерди эсине келтирип коюп атат. Бир эле суроо менен. Каяка жашайсыңар? Десе эле, айла жок ойлонуп жакшы көрүп турган кишиси менен дагы кошулгандан коркуп атат да. Бул материалдык мүдө деген үстөмдүк кылган жерде ушундай болот да. Болбосо илгери эмне сүйдүң кеттик. Болду, кете берчи. Алардын бактысы өзүнчө болчу. Азыркылардын бактысы таптакыр башка. Анан ар ким бакытты өзүнчө түшүнөт экен. Буга бир жалпы рецепт жок да. Мисалы бирөөлөр үй билем аман эсен болсо, курсак ачпаса, үстүндө үйү болсо, болду, мага башка эчтекенин кереги жок дегендер бар. Бул баягы минималдуу бакыт ан үчүн. Болду, тирүү жүрсөк, оорубасак бүттү, мен үчүн мындан өткөн бакыт жок дейт. Ал ошондой түшүнөт. Бирөөлөр материалдык мүдөгө алдырып койгон кишилердин бактысы ал таптакыр башка. Ал тиги хоромдор, мыкты машинелер, жакшы кызмат, таможняда болсо салыкта иштеш керек, андай мындай. Ал бакытты ошол жактан көрөт. Анан ушундай чанжып турган заманда бакыт жөнүндө бир нерсе айтыш кыйын. Аныктыма айтыш кыйын да. Болгону бакыт адам өзү бу дүйнөгө келгенден кийинки ушул дүйнөдө жасап кетем деген максаттарына жете турган жолдо баратса, бул анын бактысынын башталышы деп ойлойм да. Ал кандай шарт менен кетип баратат, эмне кылып баратат, маселе анда эмес. Эң башкысы ошол өзүнүн бир чоң мүдөөсүн көздөй кетип баратса, эгер материалдык болбосо, ал жалпы мамлекетке, элдин тагдырына байланышкан чоң максатта кетип баратса, мен ошолорго өмүр тилейм. Ошолордун бактысы болсо экен дейм. Түгүлбай ага, ар бир адамда арман болуп туруш керек. Тирүү жан болгондон кийин, адам болгондон кийин. Кандай арманыңыз бар? Ушундай болсо болот эле, аттиңай деген. Мен Бишкек шамы деген гезит кайсы жылдар чыкчу эле бул? Ошол гезитке мен илгери бир макалам чыккан. 2 полоса болду. Өмүрүңдү коштоп жүрсүң бир арман деген тема менен. Ошол теманы өзүм койгом. Ойлойм да, ар бир адамды бир арман коштош керек. Мен балан чага жеттим, болду, мындан аркысы деген кишинин өмүрү токтоп калат. Бир арман жүрүш керек көкүрөгүндө. Ошол аны тынчытпаш керек. Ошол аны жерге сүйрөп, бутун жерден үзбөй кармап туруш керек. Адам баласы өзү бат эле делдектеп кете турган жандык. Арман жүрсө көкүрөгүндө, ага жетеби жетпейби маселе анда эмес. Ал жүрүш керек да. Муну ойго салыш үчүн, ойлонтуш үчүн, аракет кылыш үчүн, анан жерден буту үзүлбөш үчүн. Башы көктө жүрсө да буту жерде туруш керек да. Ушуну камсыз кыла турган бир арман экен. Бир арман. Мисалы, Рыспай агабыз мен жакшы оонумда али жаза элекмин деп жүрдү го. Ошону армандап жүрдү. Арман эми казактарда максат. Максат деп казактар бар. Бизде бул өкүт. Өкүт болуп калат. Арманды бир кезде максат катары деле пайдалансак керек деп койдум ошол. Армандап жүрдү деп коет го. Бизде өкүнүп жүрдү катары кабыл алынат. Анан бир өкүнүч жүрсүн дегеним мындай да. Жаш кезде жасабай койгон, жасай албай калган иштериң бар. Ошонун ордун кийин эмне менен толтуруш керек? Ошол жасалбай калган иш бир арманың да. Колуңан келип туруп жасабай койгонсуң. Жасай албай калгансың. Ошону кийин эмне менен толтуруш керек? Бул дагы арман катары, бирок бир прогрессивдүү жолдорго түртө турган бир мындай динамика катары жүрүш керек деп ойлойм да көкүрөктө. Мен арманым жок деген кишинин жашоосу токтоду деп ойлойм. Анан арманым жок деп ойлонгонго эмне алып барат? Мактоо алып барат. Жалаң эле мактоо боло берген жерде адам өзү тумандын арасында калат. Мына Сталиндин бир жазганы бар. Самая могучая сила — это слабость деген.
Муну эмне үчүн жазган? Себеби Сталинге генералиссимустун формасын кийгизебиз деп алып келгенде кийбей кууп чыккан экен. Бир жумадан кийин кийген. Ошондон кийин жазып атат. Дүйнөдөгү эң чоң күч бул алсыздык. Өзүн ошол эмеге алдырып койгонун жазып атат. Эми бул гений экен да. Алсыздык деген эми слабость деп коет го, ар кимде бар да бул нерсе. Ошону материалдык дүйнөгө байлабаса деп ойлойм да. Жараткан алсыздыкты башка ягынан берсе жакшы болор эле. Ошондо сиз баары бир мындай нерсени айттыңыз, адамда арман деген, өкүт деген нерсе коштоп жүрүшү керек деп. Жеке сиздин өзүңүздүн өкүтүңүз, арманыңыз эмне? Сиздики? Мен жаш кезимде фантазиям бар кезде аспаптык чыгармаларды жазсам болмок экен. Ушуга аябай өкүнүп калдым да. Себеби ал кезде жаза алат элем. Себеби мен кийин деле жаздым да, баарын таштап койгондон кийин да жаздым да. Көрсө мурда эле жазсам болмок экен. Бул бир арман болуп калды мага. Мен тиге жеткен жокмун, буга жеткен жокмун деп армандабайм. Ушундай бир өзүм чыгармачыл адам болгондон кийин жасабай койгон иштериме өкүнөм да. Бул мага бир арман болуп калды. Ушул аспаптык чыгармалар жазбай койгонум. Анан мен оон өзү келмейинче жүрө берчүмүн да. Кийин анын баарын токтотуп, Сооронбай Жусуев аксакал менен арашанда жүргөндө кантип иштеш керек чыгармачыл адам десем, ал күнүгө иштеш керек деди. Мен таң калдым. Күнүгө мен кантип иштейм? Күнүгө эле эртең менен туруп алып аккордеонду алып алып, анын үстүнө мен аспапта кармабайм өзү. Анан күнүгө эртең менен туруп алып тултуюп отура берем, кагаз калемимди кармап. Көрсө ал киши күнүгө иштейт экен. Эртең менен кадимкидей тамак ичип алып анан отуруп иштейт кечки саат 5-ке чейин. 5тен кийин анан башка нерселерге аралашса болот экен да. Режимди ушундай кылып алыптыр ал киши. Анан ар кимдики ар кандай экен да. Мен мисалы үчүн антип иштей албайм. Мага бир идея келсе, ал жүрө берет баягы кыйнамайынча. Кыйнабаса мен деле жүрө берем. Башка бирөөнүн буюмун алып алгандай болуп. Анан ошондой нерселерди ошол учурунда чыгармачылыкты бир нукка салып, режимге салып көрсөм болмок экен деп ойлоп коем да. Мүмкүн көбүрөөк чыгарма жазат белем дейм. Бул мен үчүн бир арман болуп калды. Көбүрөөк чыгармачылыкка байланыштуу экен да. Мындай оокат мүлккө байланыштуу, кызматка байланыштуу, махабатка байланыштуу армандар. Эми мен кызым 27 жашында каза болуп калды. Бул менин эң чоң арманым болду да. Өзү мага жакын кызым эле. Анан ошонун баласы калды, төрөлгөндөн менин колумда калды. Азыр чоңоюп Италияда окуп атат. Ошого каният кылам. Каният кылам, бир чети Кудай экөөнү алмаштырып кеттиби деп ойлойм. Ар кандай ой келет да. Бирок анын кетип калганы арман бойдон калды менде. Кудайга ишенесизби? Кудайга ишенүү дегенде, Кудай дегенде эмнени элестетесиз? Бир ишенсеңиз. Кудай менен кантип сүйлөшөсүз? Эмне деп сүйлөшөсүз? Кандай учурларда сүйлөшөсүз? Ошол Кудай дегенде сиз мындай бирөөлөр коркот экен го, мындай деп ушундай кылып койдум эле, эми Кудай жазалайт деп. Дагы бирөөлөр Кудай дегенде сүйүнөт экен, көөдөнү сүйүүгө, мээримге толуп чыгат экен. Ушул Кудай дегенде сиз эмнени элестетесиз? Кудай деген эми фарс тилинде Худо да. Бул араб тилинде Аллах, кыргыз тилинде Теңир, жалпысында жараткан. Жаратканга ишенем мен. Себеби муну кичекейимден бери сезип келатам. Мисалы биздин үй бүлөгө жамандык кылган кишилер болгон. Ошолордун баары жазаланды. Анан апам айтчу, эч качан кек сактабай жүр. Сага жамандык кылган кишиге колуңан келсе жакшылык кыл дечи. Жакшылык кыл. Аны жараткан өзү эле жазалап коет. Апам өзү ислам дининдеги адам болчу. Жаш кезинен намаз окуган, орозо кармаган. Бирок ошентип айтчу. Жараткан деп айтчу да.
жараткан өзү эле язалап коет. Сен алардан өч алам деп тигүү деп ойлонбой эч качан. Эми ушул нерсени мен өмүрүмдө анализдеп келатам да. Ошондой экен, чын эле. Анан кантип ишенбейсиң? Мен жалгыз ишенгеним ошол. Ушул жаратканга ишенем да. Анан өзүмдү ошонун жолунда түз алып жүрсөм дейм. Мага бирөөнүн контролунун кереги жок. Баягы өзүң айтып атпайсың, 5 маал Кудай менен сүйлөшөм. Бул адам кайсы бир жолдо жаратканга жакындап баштайт. Ошол жолду бузбаш керек да, бурбаш керек. Ошол кете бериш керек экен жакындап эле. Мен дайым айтам, мени жанагы биздин молдолор теңирчи деп ар кайсы ат коюп атпайбы? Мен жараткандын бир ишенген адаммын. Ошого гана ишенем. Жер бетинде жүргөндөргө эмес. Алар ар кандай болот экен. Азыр жаныңда жүрөт, аны эртең артыңан бычак саят, ушундай. Буларга капа болуп деле кереги жок. Жараткан бул адилет. Бир жагынан. Экинчи жагынан, мисалы мен 27 жаштагы гүлдөп турган кызымды алып кеткенде, каякта калды адилеттүүлүк деп ыйлагам. Бул эмне кылганың? Биз жамандык кылбасак бирөөгө. Жүрөт го кишилерди, адам өлтүргөндөр жүрөт, уурулук кылган талкан деп пендечилик кылып кеткен бир жайым бар да. Бирок эми ал өзү билет экен. Өзү билет. Кийин анан ушул туура эмес экенин түшүнүп калдым. Ага акарат келтирбеш керек экен. Ал ушунча дүйнөнү жараткандан кийин калган жаңылып кетпейт же адашып кетпейт, ал билет өзү. Ошондуктан мен анын ар бир кылганына макулмун. Жазмышка. Манастын 95 жылдыгын өткөзүп келатканда түнкү саат 2-де келдик ушу шаарга. Ушу Манас көчөсү ошондо жаңы коюлду да. Коюлду, эртеси эле Манас көчөсү болуп иштеп кетти. Кээ бир көчөлөрдүн аты өчпөй атпайбы? Мурункусу. Бул эртеси эле Манас көчөсү болду. Белинск ошол замат өчтү. Ошол көчө менен кетип баратып, анан кийин мен үнүмдү чыгарып эле айттым. О, Эланайын жараткан дедим. Ушунча жаш бердиң. Анда мен 44 болдум. Жаман жакшыны көрсөттүң, ийгилик бердиң, атак даңк бердиң. Мен сага ыраазымын. Эми канча жаш берсең ошону жашайм, момунча бер деп сурабайм. Сенин эркиңдемин деп ушул көчөдө баратып кыйкыргам. Анан мен жанымда жолдошум бар эле. Сен эмне болуп атасың дейт. Мен айттым, мен ишенген бир эле күчүм бар. Жараткан. Ошонун анда ушул өзүмдүн ниетимди айтып коеюн деп атам. Кулагына жетсе, ыраазычылыгымды айтып атам деп. Ошол эле түшүнүк менен келатам дагы эле. Канча өмүр берсе ошону жашайм. Мен мынчага чыгат элем, анан тигини кылат элем, муну кылат элем деп. Адам өзүнүн колунан келбеген нерселерди эңсей берет да. Ушул китепти өзүңө жазып алып келдим. Сенин китепканаңа белек болсун деп. Улуу элдин урпагы жакшы көргөн иним Эрниске изги тилек менен Түгөлбайга рахмат. Буюрса, муну эми сиздин уруксатыңыз менен окуйм дагы. Мен окуганда аудиолоштурмай да жайым бар да. Аны сиздин уруксатыңыз менен анан сүйлөшөбүз. Рахмат. Анда өзүңүздө бир айтайын деген бир, муну айтайын десем аяктагы бир суроолор берип туруп алды, муну айтпай калдым деген жокпу? Андай. Мен өзү журналистке аралашып калган кишимин, ошон үчүн журналисттин эркин, журналисттин иши эркин болуш керек деп ойлойм. Ооба. Кандай болсо да ага кийлигишип, анан мунуң туура эмес, тигиң туура деген ал өзү интервьюлөрдүн эме туура эмес жагы. Түгөлбайга келип атайын өзүңүз чын дилден чыккан ушу ойлоруңузду, пикирлериңизди, жеке өзүңүздүн көз караштарыңызды билдиргениңиз үчүн саясат боюнча, эл боюнча, руханият боюнча, Кудай жөнүндө ошондой түшүнүктөрүңүздү айттыңыз. Ошол ойлоруңузга рахмат. Жараткан сизге күч кубат берсин, өмүрүңүзгө береке берсин, ден соолугуңузга береке берсин.